Камчыбек Кыдыршаевдин кечеги күнгү берген маалыматы тарыхчыларга да өтө кызыктуу болду. Анткени Тажикстан менен чек араны мына биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич да Тажикстанга барып келди, ал жакта дагы сүйлөштү. Анан биз тарыхчылар мурда эле сунуш кылдык элек. Булардын баардыгын тынчтык жолу менен, архивдик жаңы документтер менен чечиш керек деген сунуштарыбызды айтканбыз. Чындыгында Тажикстан бизге ушул Баткен Лейлек жерлериндеги айрым бир айылдар бизге өтсүн деген, жолдор бизге өтсүн деген маселелер бул тарыхый жактан дагы өзүн өзү актабайт. Анткени Тажикстан качан Өзбекстандын курамынан бошоп өзүнчө бир макам алганда 1929-жылы ушул Тажикстанга Кыргызстандын Мургап жана Жергетал жерлерин Тажикстанга өткөрүп берген. Биз бүгүн Мургап жана Жергетал аймактарын ошол жакта жашаган кыргыздардын, байыртадан бери жашаган кыргыздардын, жалпы Кыргызстандын аймагын биз дайыма керек болсо өзүбүзгө алабыз деген шартты коюшубуз керек. Эгерде дагы эле ошондой талаш тартыш болот турган болсо, бизде мына Баткен областынын аркы жагындагы көмүр чыккан Шурап деген айыл бар. Айрым бир тарыхый архивдик маалыматтар боюнча Коженттин тегерегиндеги бүтүндөй кыргыздар жашаган аймак болгон. Мына ошолордун баардыгын өз убагында туура эмес Тажикстанга өтүп кеткен. Мына жаңы табылган архивдик документтер ошо Коженттин тегерегин, Шураптын аймагын, ошондой эле мына Мургап, Жергетал аймагына тиешелүү архивдик материалдар табылса, анда Тажикстандагы азыр талашып тартышпай, тынчтык жолу менен, түшүнүшүү жолу менен чечиш керек. Буюрса мына Камчыбек Кыдыршаевдин жаңы тапкан архивдик документтери ушул чек араны чечүүгө биз оң натыйжа берет деп ойлойбуз. Тажикстан талашпай, тартышпай, бизге доомат койбой, тарыхый кыргыздар мекендеген жерлердин баардыгын керек болсо Кыргызстандын аймагына өткөрүп бериш керек деген талапты коюп, биз чек араны түшүнүшүү менен, өз ара архивдик документтердин жардамы менен чечкинге барышыбыз керек.